Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Oroz ayında ayrım katalar, ayrım kemçilikler, ayrımdары соуын азайтат, ayrımдары сүннөткө каршы, ayrımдары терс таасирин тийгизет. Ошол нерселерден адам билип алса, амал кылса, орозосу адамга таасир берет. Себеби орозо бизге белгилүү болгондой, такыбалыктын айы, ырайымдуулуктун айы, кечиримдин айы, көп сооптун жыйноонун айы, оңолуунун айы, өзгөрүүнүн айы, ушундай чоң берекелүү ай. Анан ушул айда айрым тоскоолдуктар болот. Ошол айынан адам көп жакшылыктардан куру калып калуу коркунучу бар. Жанагы бизнесмендер сезон келгенде карасаңар, кандай аракет кылат? Жолугууларын азайтып, ошол жака аябай көңүлүн буруп, максималдуу иштеп, акчасын таап калган аракет кылат. Ошондой эле дыйкандар да жаз келгенде, анан күз келгенде, жаздын бир күнү, мындайдын 1000 күнү деп баргандай сөздөрдү айтышат. Мына ошо ороз айдагы ушундай мүмкүнчүлүктүн айы. Айрым мисалы акыркы 10 күндүгүнө киргенде эмне деген ошондук 83 жылдык ибадатты сообун жыйнап коюу деген. Бул белгилүү туугандар. Биз акыретке барганда Аллахтан алдына мынтип актан албайбыз да. Нух пайгамбардын дооруна 1000 жыл берипсиң, биз деген 50-60 жыл жашадык, ошого көп нерсеге жетишпей калдык деп актан албайбыз. Себеби Алла Таала бизге өмүрдү кыска бергени менен мурунку коомдорго бербеген мүмкүнчүлүктөрдү берген. Мурунку үммөттөргө бербеген соопторду берген. Айлардын артыкчылыгы, жерлердин артыкчылыгы, убакыттардын артыкчылыгы болгону адам ошого бир аз маани берип, көңүл буруп, умтулуп, жакшылап пландап аракет кылса эле, алхамдулилля, көп жакшылыктарга ээ болуп калат. Ошон үчүн кээ бир өкүмдө орозодогу каталарды эскерип кетейин. Биринчиден, бизге белгилүү болгондой, жана рубба соимин лейса лаху мин сиями иллал жуу дебеди? Асарларда кээ бир адамдардын орозосу тек гана ачкачылык, суу сууганы деп. Мына ошондой болуп калбаш үчүн могу ороз айынын биринчисинде туугандар тамакка контроль кылыш керек. Себеби адам курсагы тойгондо күндүз ачка жүрөт да. Ачка жүрүп анан кеч келгенде айрымдар алымдар да көп эскертип берет да. Ушуну катуу тоет, курсагы тойгондон кийин анан жалкоолук башталат. Айрымдар таравих барып толук окубай, чогуп жарымын окуп келип калат. Айрымдар барбай коет, айрымдар ныксырап шалдырап, телефон чукулап уктап калат. Турса эле саарлыкка туруп калган болот. Ошентип ороз айынын түндөрү аябай берекелүү туугандар. Түндө көбүрөөк намаз окуганга, көбүрөөк Куран окуганга, анан ошентип курсак тойгондон кийин эмне болот? Адам оор болуп калат. Умар ибн Хаттаб айткандай, курсагыңарды өтө тойгузуп алуудан оолак болгула деген. Себеби ал намазга оордук кылат деген. Намаз окугуз келбей калат. Айрымдар айтат, ушундай көп тоюп алып туруп, мүрүккү кылсам, сажда кылсам, оозума тамак келип атат дейт. Ошондой деңгээлде жеп алат. Ошон үчүн ооз ачарда жана суу менен, финик менен, курма менен анан жеп, ооз тийип, ошо менен жамаат намазды мечиттен окуп келип, анан келип отуруп, азастан жеш керек. Анан таравихке барып намаз окуган адам жеңил болот. Жана 5 бармак жырный тамактардан жеп алгандан кийин уйкуга тартат, жүрөктү катуу кылат. Таравихке барганда имам эмне деп окуп атканда түшүнбөйт. Муну практикада адамдар айтып эле келет. Болбосо ороз ай эмне? Орозодо ушул менен адам нафсисин тазартыш керек эле. Ныксырап отуруп, тоюп алып, кайдыгеликке кириш керек эмес эле. Ороз айы тамактын айы болуп калбаш керек кыскасы. Айрымдар ороз ай келатат деп чучук казык арталарын жыйнап, ишилип, баш кайда жебегендей кылып, ошо орозодо жешим керек дегендей даярдык көргөндөр бар. Бул туура эмес туугандар. Айрымдар аялдарын ороз айына келгенде түрлүү тамакты жаза сен деп, асырдан баштап 5000ден кийин эле тамактын камын ойлоп баштайт. Тамак көрбөгөндө ушу ороз айында көбүрөөк тамак жешим керек деп. Тултуңдап тарынат экен, мондай тамактарды кылыш керек, тигиндей тамак кылыш керек деп. Ошо аялына да, үй бүлөсүнө дагы көбүрөөк Куран окуп калсын, көбүрөөк зикир кылсын, көбүрөөк ибадат кылсын деп ошондой мүмкүнчүлүк түзүш керек. Канча учурлар болот. Ооз ачаларга барат, тарапара тамакты жешет, ошо менен таравихке деле барып эле коелу, дагы деп отурушат. Анан таравихтен келип дагы чайга отурушат түн жарымда. Анан уйкудан калды, ошо менен барып саарлыкты эрте ичет, анан барып багымдатты деле окугуз келбей, ошентип өткөргөн адамдар бар. Мага жакпай атат ушундай оорчулук, кыйынчылыкта жүрөм, жалкоо болуп кеттим деген адамдар бар. Мына ушуну кесепетти бирден бир ашказанды өтө тоюп жебе. Наоборот, жеңил тамактарды жеп, шамдагай ибадатка, Куранга көбүрөөк убакыт бериш керек. Экинчи дагы бир айта турган нерсе бул намазды таштап коюу. Мейли уйкунун айынан болсун, жана курсак тоюп алган айынан болсун, же болбосо айрымдар такыр эле намаз окубайт, ороз эле тутуп жүрө берет. Туугандар эскертип кетейли, бул пайгамбар алейхиссалату вассалам капырлар менен мушриктердин биздин айырмабыз эмне дегенде, Аллах менен биздин алардын ортосунда айырма келишим, намаз деген келишим. Аллах Таала менен алдында капыр мушриктердин биздин айырмабыз намазыбыз деген. Аларда көз бар, бизде деле бар, аларда акыл, бизде деле бар. Алар деле садака кылып коет, алар деле бир иштерди. Бирок Аллах менен негизги келишим бизде намаз.
Кимдин намазы жок болсо анда дини жок болуптур деген. Умар ибн Хаттабтын сөзү бар. Исламда үйлүшү жок, кимдин намазы жок болсо деген. Болгону баягы туугандарга айтып коюшат эми орозо тута бер. Орозонун артынан шыктанып, ыйман өсүп, ороз айынын берекеси менен намазга өтүп кетсе экен, намазга кирип кетсе экен деген үмүт менен айтышпайт. Болбосо туугандар, адамдын намазы жок болсо кыйын. Сооптордун ошо топтолуп акыретте жок болбой барышы. Тозокто жаткан адамдарда өкүрүп бакырып кыйкырганда эмне деген? Намаз окугандардан эмес элек деген. Ошон үчүн шайтанга алданып калбаш керек. Сен намаз окуп эле кой, бир орозо тутасың, сен жүрөгүң таза, садака бересиң, жакшылыкта жүрөсүң. Сен деп ушинтип алдап, намазсыз адамды бул дүйнөдөн өткөрүп жиберүүгө аракет кылат. Абдулла ибн Масуддун сөзү: кимде ким Аллах Тааланын алдында кубанычта, сүйүнүчтө, жакшы абалда жолугууну кааласа, намаздарына бекем болсун деген. Кээ бир алымдар деген нара орозо жардам бербейт, пайдасы болбойт намазын таштаган адамга деген. Себеби намаз келмеден кийинки эле исламдын эң чоң рүкүнү. Биринчи эле ла иляха илlalloh Мухаммад расул, экинчиси намаз, анан бар орозо. Ошон үчүн намазга бекем болот. Орозо тутуп алып, ошонун артынан багымдатты каза кылгандар, жанантип куптанды окубай койгондор, 5 мал намаз жыйнап салгандар, намазына бекем болбой жүргөндөр, ошо ороз айында тооба кылып, намаздарыбызды бекемдеп, өзгөрүп, истигфар кылып, тооба кылып, бекемдеп ала турган мүмкүнчүлүк туугандар. Дагы эскертип кетиш нерсе ороз айында. Ороз айында жана сот тармактарды барактагандар, сериалдарды көргөндөр, мурунку сабактарда айтсак деле, бул дагы деле актуалдуу. Көп адамдар кантип күн батканча отурам, кээ бир отпуск алып алдым дейт, кээ бир үйдөмүн, кээ бир убакытты бөлүп алдым эле, анан убакыт өтүп жатат деп бүт сот тармактарды барактагандар. Андан кийин жанагындай бир түрктөрдөн, батыш тараптардан атай даярдалып ороз айын күтүп турган сериалдар бар. Анан ошолорду башынан баштап ороз айында бүтүрөм деп күтүп отургандар бар. Мына ушулардын баардыгы Кудай сактасын, орозонун касиетин, ороз айы эмне экенин түшүнбөгөн адамдар. Мындай адамдар таасир деле албайт орозодон, пайда да албайт. Алла Таалам ошондой мүмкүнчүлүктү берди да, бүт жактан бул руханий денесине, ибадатына, жашоосуна, айына, жылына, келечегине бүттүгүнө таасир бере турган ай ороз ай. Бул айда эмне кылыш керек? Жана жогоруда айткандай, убакыт бөлүп Курандын айы. Тууганда үйрүн чыгарып окуса да Куран кадимкидей адамга таасир берет. Жан дүйнөсүнө таасир берет. Зикир кылсын, жаттабаган дуаларын жаттасын, намазындагы канча деген зикирлерге ошолорду кайталап жаттай электер жаттап, Куранды кайталап окуп, ошондой көп нафил намаз окуп, ошондой кылып өткөрүш керек. Садака берип, убакытты текке коротпош керек. Ибн Масуд не дейт? Мен ушундай катуу өкүнөм дейт, ушундай. Күнүм бүтүп ошо күндө, күн чыгып, күн батып, ошо амалым амал кошулбаса дейт. Ошо күнүмө катуу өкүнөм деген да. Мындай айтканда ажалың жакындап, амалың кыскара берет. Ошон үчүн о соопторду жыйнап калуучу өзгөрүүчүн айы бул айда убакытты текке коротуу бул чоң утулуу, чоң өкүнүч дейт. Андан кийин бул да калымдар кайра эскерчет. Гыйбат кылуу, шак кылуу, тил дагытуу, ар кимди талкуулоо, сорттоо, отуруп алып сүйлөшүү, жанатип сот тармактарга кирип алып жалган сөздөр жазуу, комментарийлер жазуу, ошолор дагы адамдын кээ бир фейк аккаунттар менен кирип алат экен. Элди дүрбөтүп, жалган нерсе жазгандар, орозо болуп алып деген хадиске кире берет булар. Жалган сүйлөгөндөр, ушак сүйлөгөндөр, тилин пайдасыз нерсе колдонгондор, кимде ким жаман сөздү, надандык амалын таштабаса, андай орозосу Кудайга кереги жок. Алла Таала маны карабайт деген сөз, кабыл кылбайт деген сөз. Анын тамактан тыйылгандыгы, суудан тыйылгандыгына эч кандай пайда жок деген сөз. Арам нерсени таштоо өйдө турат тургандар. Бир сооп амалды кылуудан. Сооп амалды кылам, бул жууп кетет арамды деп экөөнү тең агытып таштай бербейт. Ошон үчүн орозо тутсаң, кулагыңда тутсун, көзүңдө тутсун, тилиңдө тутсун деген ошол. Орозо тутсаң, жалгандан да, гыйбаттан да тут деген ошол. Антпесең орозоңдун сообу жок болот, же кем болот, же кабыл болбойт деген. Саарлыкты эртелей ичип алуу. Кээ уктап калбайын деп саат 12-де ичип алат, кээ 1-де ичип алат, кээ тарайктен келип эле ичип алат. Ошон менен курсагын тоюп да ныксырап жатат, анан багымдатып эптеп турат, кыйналып. Ошон менен кайра уктайт, ошон менен шалдырайт. Бүт берекелүү учурдан кур калат туугандар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам не деген? Саарлык кылгыла, саарлыкта береке бар деген. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүндө ээрчүүдө береке бар туугандар. Береке дегенди ушу адам сезет, күндүзү кадимкидей сооп иштерге адам денеси тартылат. Ийкемдүү болот, өзү эле Куран окугусу келет, зикир кылгысы келет, жакшылык иштерге ийилет денеси. Береке жок жерде адам жалкоолук, ныксыроо, шалдыроо, кайдыгейлик жанагындай. Ар бир жагымсыз нерсеге адам денеси тартылып баштайт кайра. Амр ибн Маймундан пайгамбардын сахабалары алейхиссалату вассалам саарлыкты кечирип ичишели дейт.
Zayd ibn Sabit не дейт? Пайгамбар алейхиссалату вассалам менен саарлык кылып, андан кийин намазга турдук дейт. Мындайчылыктан Багымдаттын убакыты кирип келет го, азан айтып. Ошого чейин саарлык кылышкан да. Мисалы Багымдат намазы 6:30 кирсе, мисалы да 6:10 саарлык кылып башта 20 мүнөт жетет да. 20 мүнөттө саарлык кылган. Болду, ана акыркысын суу менен ичип уже азан айтылып калат. Анан о саат 3-тө 4-тө эмес да. Сүннөт жолу ушу сиз акыркы оозуңузду чабасыз, намаздын убакыты кирип келет Багымдат. Мына сахабалар Пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтү ушундай болгон. Мына ушул берекенин жолу, сүннөттүн жолу ушундай. Тикеле мен чыдай алам, эч нерсе болбойт, ичпейм деп жатып алат. Кээ бирлер болсо ошо эртелик ичип алат, таравихтен келип эле. Ошо туруп уйкун бузуп, анан кайра бир эле Багымдатка турам дейт. Ушулар өзүнүн мына орозонун, өзүнүн орозосун алсыздатып, берекелерин качыра берет да. Сүннөттү ээрчүүдө кичинекей көзгө көрүнгөн менен ал нерседе чоң береке бар туугандар. Андан кийинки дагы келип азан убакыты болду десе эле сразу бисмилля деп эле оозуна тамак салып баштайт. Мечитте отурган адамдар азанды укканда азанды кайталаш керек. Суннада ушундай келген. Эгерде силер азанчыны уксаңар, не деген? Азанчынын артынан кайталагыла деген. Аллаху акбар, Аллаху акбар, хайяла сола хайра фазилля ла хавла ва ла куввата илля билlah айтып, анан барып оозду ачат. Оозду ачканда алдында дуа кылып, тамак жеп атканда да Аллах таалага хамд айтып, мындай гапилетте, кайдигеликте мамиле кылбаш керек. Андан кийинки дагы каталардан оозумду ачат элем деп үйдө отуруп алуу. Ошо менен орозо айынын 30 күнү бою шам намазы мечиттен окубайт. Таравих келе баргандар бар. Айттык го, бир суу алып алып, финик алып алып, мечитке барып, асыр намаздан барып отуруп, ошол жерде зикир кылып эркектер. Анан ооз ачып келсе, бул жакшы туугандар. Мына ушуга амал кылайлы. Мисалы асырдан шамга чейин отурган адам ошончо убакыт намаз окуду деген соопталат. Ошончо убакыт периштелер ага дуа кылып турат, истигфар кылып турат. Адам мечитте отурган абалда чыкканча, даратын бузганча же чыкканча намазда деп санала берет. Элестетиңиздер, жамаат менен намаз окуу 27 эсе болсо, ороз айында окуу кандай болот анда? 10 эседен 700 эсеге чейин сообу өйдө болгон ай. Ошон үчүн сөздөр белгилүү. Жамаат намазда мунафык гана калат. Кимде ким азанчынын үнүн угуп жооп бербесе, намаз эмес деген. Ошол экөөнү бириктирсе болот. Ооз ачуунун шылты болуп, намаздан калбаш керек. Экөөнү бириктириш керек. Наоборот, жакшы жеңилдеп, суу ичип, финик жеп, ашказанга сигнал берип, шамды окуп, антиминут келгенче 20 мүнөт болот, жарым саат болот. Ашказаң даяр болот. Анан келип, жакшынака тамакты ичип, азыраак. Ошо менен ары таравихке даяр болот. Кээ бир адамдар ушунча тамакты тез жеп алып салып, даже шам намазын окуганга шалдырап калгандар болот. Андан кийин келип дагы жейт, ошо менен таравихти дагы же окубайт, же окуса дагы түшүнбөйт эмнени окуп атканын. Себеби ушунчалык ашказан толтуруп алгандыгы. Ошондой. Андан кийинки дагы ороз айында каталардан ошо ооз ачырууда, ифтарга чакырууда, ошо ифтар кылууда ашыкча чыгымдар, ашыкча ысырап нерселер. Айрым адамдар айтат го, ошо ороз айы тамак менен өтүп кетти дейт да. Ошо аялдар тамак кылып эле күндө эле ооз ачыруу, түрлүү салаттар, түрлүү жанандай упичкилер жасап ошо менен күрөшөт да. Ошентип отуруп эле ороз айы майрам айы дейт да. Күндө эле шаракташып, ар бири-бирин чакырышып эле, тара-пара деп эле, эч кандай Куранды эле, зикирдин эле орозонун негизги нерселери эмес, таравих эмес, ушу дастаркон менен өтүп кетти. Ушул чектен чыкпай, ысырап кылбастан, курсактын камын ойлобостон, ысырап кылбастан, ибадатка канткенде шамдакай болобуз. Канткенде көп Куран окуп алабыз. Канткенде таравихти чырайлуу окуп алабыз. Канткенде түнкү намазды окуп алам. Канткенде мына саарлык ишердин алдында, туугандар саарлык ишердин алдында тахажжуд намазга туруп окуш керек. Көрүк, ошол убакта көрүк истигфар кылып отуруп туруш керек. Анан ал убакта деле тамак менен алек, кечинде деле тамак менен алек. Анан жанан түрлүү тамактар жасап ушунун артынан күрөшсө качан убакыт калат анда? Мына ошону жөнөкөйлөтүш керек. Мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Үйдөгүлөр дагы көрүк ибадат кылып, көрүк Куран окуп, көрүк зикир кылып, руханий бир азык даярдап, энергия алып ороз айынан алып калга. Андан кийинки дагы бул алымдарда көп эскерет. Орозонун негизги касиети бул ачка болуу, анан суусоо деп ойлоп алгандар. Орозонун өзүнүн максаттары бар туугандар, маанилери бар. Орозо бул жөн эле ачка калуу эмес. Орозо бул такыбалыктын айы. Айттык, ачка калуу бул эң төмөнкү орозо. Кимде ким ачка калып, мейли саарлык жебей койсун, бирок оозун агытып, тилин агытып, зулум менен жүрсө, ушак менен, калп менен, жалган менен жүрсө, адеп бакылан оңдобосо, анын орозо эмес да. Ошон үчүн орозо бул ибада, калп, жүрөктүн орозосу, дененин орозосу. Ушуларды, органдарды наадандыктан, караңгылыктан, бирөөгө зулум кылуудан сакташ керек. Кайдимки жанагы тамактан тыйылгандай эле, жаман мүнөздөн,
келе ороз айында орозомун деп мындай не деп коет, милдет кылгандай да, аялдарына милдет кылат, балдарына милдет кылат. Орозодо нормальный тамак кылбайсыңбы дейт, орозомун мага тийишпегиле дейт. Ушинтип келе ошо орозом менен дагы милдет кылгандар бар. Же болбосо орозодо курсак ачып, эч кимди жактырбай тултуңдап мамиле кылгандар бар. Ибадат амал менен бирөөлөргө жанагынтип үстөмдүк кылып, туура эмес мамиле, корс мамиле кылып, орозонун маанисин түшүнбөгөндөр. Убагында ушундай алымдар өткөн, нафил орозолорду кармап, мурунку сахаба табиндерден. Элестетиңиздер, үй бүлөсү билбей калган да, биринчи, төртүнчү күнү орозо тутканын сезбей калган. Эртең менен жаап кетет, базарга кетет, кайра ошол жактан мечиттен шамдан ачып кайра үйүнө келип калган. Ошентип жылдап биринчи, төртүнчү күндө орозо тутуп жүргөндөрүн аялы, бала чакасы билбей калган да. Кээ бир адамдар орозо тутса, ушунча бүгүн орозо тутсам, нормальный тамак даярдабапсың деп деле таарынып баргандай кадамдарга баргандар бар. Ошол таравихти окубагандар, же болбосо түндө уйкудан калгандар, кыскасы. Телефон мененби, сериал мененби, же болбосо жанагынтип шеринелешип, бир дасторкондо отуруп алып, чер жазып отургандар. Рамазандын кадырын билбегендер. Ушинтип чогулушуп алып отуруп, саарлыкка чейин убакыт короткондор. Эң артыкчылык убакыт болгондор. Канча адамдар былтыр бар эле, мына быйыл жок айрымдар. Ким гарантия берет, эмки орозого чейин жашайсың. Ошон үчүн колдон келиши анча мынча жолугушууларды, анча мынча сөздөрдү азайтып, аралашууларды азайтып, көбүрөөк Куранга убакыт бөлүш керек. Сот тармактар жаап салыш керек, жана Facebook деген быкычкын баардыгын бүт убактыңды урдайт. Кире калсаң 15-20 мүнөттүн кантип өткөнүн билбей каласың. Айрыкча ушул адам шайтандар ороз айында көбүрөөк нерсени чыгарышат. Убактыңды урдай турган, берекеңди качыра турган нерселердин эшиктерин жаап салыш керек. Бул ороз айда жана келе атай убактынан колун бошотуп орозого убакыт бөлгөндөй эле мен ушуларды көрбөй эле коеюнчу, буларды мен ар бир адам карасын, эмне жактан көп убактын урдуп атат, каяка көп аз кылып кетип атат, ошолордун эшигин жаап турсун. Аллах таала менен бир ушул айды жакшы өткөрөйүн деп. Дагы бир каталардан орозонун башында жакшы эле энергия менен кирип, андан кийин ортологондо жалкоолуп, аягында алсырап кетүү. Эч кандай постоянство жок, жакшылык амалда туруктуулугу жоктугу. Бул дагы жакшы эмес. Орозо наоборот, экинчи ортолугуна келгенде андан күчтүү болуш керек. Акыркы оң үндүктө андан да күчтүүрөөк болуш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолу сүннөтү ушундай болгон. Акыркы оң үндүктө не кылган? Итикафка киришкен сахабалар. Себеби ал акыркы оң үндүктө 83 жылдык ибадат 1000 айдан артык болгон кадыр түн бар деп, ошо амалга туруктуу болгонго аракет кылыш керек. Акыркы оң үндүккө кайдыгер карабаш керек деген сөз. Дагы алымдар эскерткен нерсе Куранды таштап коюу. Ороз айында Куран окубагандар. Шахр Рамадан аллезун зила фихил Куран. Ороз айында бул Куран түшкөн ай. Керек болсо ороз айында Жибрил периште келип пайгамбар алейхиссалату вассалам менен Куранды окутуп чогуу кайталашкан. Канча деген сахаба табиндер сөздөр белгилүү. Ороз ай Куран айы, ороз ай Куран окуй турган ай. Бир тамгага жөнөкөй айда 10 сооп болсо ороз айында 700 эсе сооп, 1000 эселеп сооп берилет. Керек болсо хадис илимдерин таштап, фикх илимдерин таштап, ороз айы келгенде Куранга бет алышкан. Себеби Курандын ай, сооп жыйнай турган ай. Алла Тааламдын сөзүн тыңшап, угуп, түшүнүп кайталай турган ай. Ороз айында дагы дуаны таштап коюу. Себеби орозо адамдын дуасы кайтарылбайт дегенде. Ошо көп дуа кылыңыздар. Сүннөт окуйсуздарбы, духа окуйсуздарбы, нафил окуйсуздарбы, көп дуа кылыңыздар. Келер дуа кабыл болушу десе, жана ооз ачарда эле убакытты ойлошот. Ооз ачар алдында да дуа кабыл болот, бирок жалпысынан саарлыктан баштап ооз жаптыңызбы? Болду. Ошодон баштап ооз ачка чейинки убакытта дуа кыла бериңиз. Намаздарыңызда дуа кылыңыз, бассаңыз, турсаңыз дуа кылыңыз, колуңузду көтөрүп дуа кылыңыз, сүннөт нафилдерди окуганда дуа кылыңыз. Себеби орозо кармаган адамдын дуасы кайтарылбайт деген. 30 күн бою кайтарылбай тургандай дуалардын эшиги ачык турат сизде. Ошону дуасыз эме кылбаш керек, өткөрбөш керек ороз айын. Дагы эскертип кетүүчү нерсе тобо кылууну колдонуп калуу. Тобо кылууга бекем бел байлоо. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам не деди? Ман сома рамадан иманун ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama мин замби. Кимде ким орозо айында орозону кармаса, иман менен жана үмүт менен деген. Өткөн күнөөлөрү кечирилет. Орозонун сообуна Аллах Тааламдан экен деп иман келтирип кармайсыз. Жана ошондой эле үмүт менен Аллах Таалам ушу амалым кабыл кылса экен, күнөөлөрүмдү кечирсе экен деп тобо кылыңыз. Ар бирөөбүз өзүбүздүн кемчилигибизди билебиз. Ушул туура эмес амалдарыбызга, туура эмес сөздөрүбүзгө, туура эмес кылыктарыбызга, адаттарыбызга тобо кылып, Аллах Тааламдан кечирим сурап, оңолууга бел байлаш керек. Ошон үчүн не деген? Ибн Раджаб орозо айы тобонун сезону деген. Тобо кылуунун айы деген. Кимде ким ороз айында күнөөсү кечирилбесе, ал чыныгы эле бактысыз куру калган адам деген. Ороз айында тобо кылбасаң качан кыласың? Ороз айында өзгөрүлбөсөң качан өзгөрүлөсүң деген сөз да.
Орозо айында кур калган адам башка айда кантип оорураак болот сооптор башка айда амалдар кылыш оорураак болот. Орозодогудай ачылбайт денең дагы, илхамың дагы, энергияң дагы бар. Орозо айына кирип келет, орозону эмне бузат, эмне бузбайт билбеген адамдар. Ошон үчүн орозонун өкүмдөрүн үйрөнүңүздөр, китептер болсо окуңуздар, үйдө болсо бала чакаларга отуруп кайталап, мына кээбилер 12, 13, 14, 15 жашка чыгып калган балдар, кыздар бар, билбеши мүмкүн. Ошонун өкүмдөрүн айтып түшүндүрүш керек. Орозонун өкүмүн эмне бузат, эмне бузбайт түшүнбөй орозого кирип кетпеш керек да, түшүнүп алыш керек. Жылда кайталап туруш керек. Кээбилер билбей туруп суу ичип же тамак ичип алса, оозум ачылды деп, ошол күнү оозун жаап ачып салышат. Бул туура эмес. Кимде-ким дыңкыйып тоюп алса дагы, суудан ичип алса дагы, анан эстеп калса, мен орозо эмес белем деп, оозун ачылбайт. Оозу ачылган жок. Аны Алла Таалам азыктандырды, Алла Таалам суусун кандырды деп келген хадисте, Бухари, Муслимде. Алла Таалам коноктоду деп те келет. Не кылат? Оозун ачпайт, карызда болбойт. Дагы эскертүүчү ката, ооз ачарда күн жакшылап батсын деп, кээбилер кечиктирип ооз ачкандар бар. Шашпай, шамды окуп келип алып, анан ооз ачышат. Ооз ачылууга шашылбайт. Ооз ачууну эңсеп, ошого сүйүнүп, ошону күтүү өзү кулчулук. Ошол абалды Алла Таалам жакшы көрөт. Бул өзү кулчулуктун белгиси. Кечке чейин өзүн тыйып, ооз ачууну күтүү. Ооз ачууга шашылууну буйруган. Адамдар жакшылыкта боло берет, ооз ачууга шашылганга чейин деген. Сүннөттө ошондой келген. Анан кээбилер жана жылуу суу калдыса, муздак суу калып, көлөкөдө турса, күнгө туруп, убагында ичсе кеч ачам деп, уну такыбалык деп ойлоп алгандар бар. Мен чыдайм депчи. Сухур деле ичпей койгом, саарлык деле. Бир жолу ооз ачып ошо менен жүрө берем деп, бир баатырлыктай, бир сабырдуудай кылып көргөзгөндөр болот. Бул туура эмес чүнү. Сабырдуулук, жакшылыктын баары сүннөттер. Ороз учурда дарат алганда, оозго суу жөнөткөндө өтө каргыратпоо да. Өтө каргыратпоо, себеби дегенде нары суу кирип кетүү коркунучу бар. Ошон үчүн хадисте кетти, өтө каргыратпагы, мурдуңду оозго суу алганда терең ал деген, тек гана орозо болсоң гана анда андай терең сууну алба деген сөз да. Орозо болуп калсаң андай каргыратпа деген сөз. Келе ороз айында деле, орозо болсо деле ошондо каргыратып сууну кой бере берет да. Бул сүннөткө каршы амал. Андан кийинки дагы каталардан кузуда түшүнбөйт, келе кузуп салса эле болду, орозом бузулду деп, ал күнү ачып, оозун ачып салат, кийин карыз катары кутулуп берем дейт. Кимде ким атайлап кузуккан болсо, кимде ким мындай кузуп алган болсо, ал орозосу бузулбайт. Ал эми ким атайлап кускан болсо, анда жана ооз колун салып алкы бузулат. Анан өзү эле кузуп алсаң, ага эмне кылат? Оозу ачылбайт. Атайлабагандай. Дагы каталардан ороз айында таравих намазын таштап коюу туугандар. Таравих намазын окубайт. Кээ бир аялдар болсо үйүндө ушу тамак аштын камы менен ушун чарчап калат, окубай коет. Эркектер мешитке барбай коет. Дагы отуруш керек, чогулуш керек, жолу курсактар тоюу ушунун бүттүгү. Кимде ким орозо айында үмүт менен, каалоо менен турса дегени алымдар экинчи нерсе ушу таравих намазын айткан туугандар. Эң чоң себеп орозодо мындай чоң ийгиликке, чоң соопко, кечиримге жетүүнүн бирден бири ушу түнкү намаз, ушу таравих намаз. Балким оозду ачканда ушу энергияны ушу таравихке топтойн деп тамактаныш керек. Анан таравих намазын жанантип бат-баттан окуп, эч кандай туманина деген жок. Эки сажданын ортосунда пауза жок, рүкү саждада да жок, дал баста бат-бат окуган бул дагы туура эмес. Токтой кылып чокугандар. Намазда коркуу жок, окуу денедеги жаны жок денедей деген. Ошон үчүн намаздын рүкүнө кирип саналат. Ортодо туманина деген мындай бир токтоолук болуш керек. Рүкү менен саждада, рүкү менен кыямда, эки сажданын ортосунда тахиятка турганда шашпай окуш керек деген сөз. Саллаллаху таала аля хайр халкихи ва алейхи ва сахби ажмаин. Субханакаллаху ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллах таалам баарыбызды орозого жеткирсин. Орозобузду кабыл болгондордон кылсын. Ушул ороз айында берекелүү, туруктуу сооп амалдарды көбүрөөк жыйнаган ихлас менен пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтүнө шайкеш келген амалдарды кылып, көп солих амалдарды кылып калууга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.